Укулуктуу өндүн ээси элдин жүрөгүнөн тез эле орун алары бышык. Бирок сахна адамы элдин күзгүсү болгондон кийин өң келбет, жүрүм туруму, кийинүү стилине дагы көңүл буруп коюу абзел. Бул ирет биз айрым ырчылардын жакшысын жакшы, сындачысын сындап берүү үчүн стилист Замира Молдошова менен политтехнолог, стиль боюнча кеңешчи дизайнер Гуля Алманбетовага кайрылып көрдүк. Профессионал катарыма кайрылып турсаңар, макул мен силердин сурооңорго жооп берейин. Бирок мен бул өзүмдүн оюмду мен бул жылдыздарга же кандайдыр бир адамдарга мойнуна илип бере албайм. Жок, сен ушундай кийинишиң керек деп биз акыбызда жок антип айтканга. Мен профессионал катары эле кесибим ушундай болгонуна караштуу мен жөн эле бир кеңеш бере алам да, болгон эле. Ар бир жылдыз аны кабыл алабы албайбы, ал ар биринин өзүнүн жумушу деп ойлойм да. Мисалы үчүн азыр биринчи сүрөттө Аваз Акимов турат. Мисалы үчүн бул жерде көк костюм, розовый бабочкасы бар экен. Кандайдыр бир башкача цвет тагынса болмок деп ойлойм да. Тиги көпөлөктүн түзү кичинекей балдардыкындай түз, розовый жарашпайт. Такыр эле такпай койсо, же болбосо жөн эле моюнга таккан кичинекей жоолукчо болсо такыр эле жарашып калмак. Андан кийинки мисалы үчүн костюму джинсы кийиптир, эмеси костюмдун колу кыска экен, ичинде футболкасы экен, бул формасы мага жакты. Бул сүрөттө да образ издептир, жыңайлак болуп калыптыр. Эми бул жайкы модага түздөптүр, андан кийин бирок джинсы шымы кичине калыңыраак болуп калгандай билинип турат да. Кийинки Айгерим Расул кызы, мен бул перени көптөн бери сындап жүрөм. Кайсы кийим кийбесин, баардыгы сынык кийим. Өзү негизинен жагат болуш керек деп ойлойм да, ушинтип кийингенчи. Бул башкача маселе, бул элге жагабы? Баягы нарцисс деген гүл бар эмеспи? Бул нарцисс кыз да, өзүн эле жагат. Мен кийген кийимим элдерге жагабы, жакпайбы деп такыр ойлонбойт. Ырдаса да өзүн ырдайт, сүрөткө түшсө да өзүн бизди байкабайт. Анан эч нерсе жарашпайт бул кызга. Мисалы үчүн моякта кызыл көйнөк, сары мындай көп колуна көп нерсе колдонот, көп денесин ачык алып жүрөт. Жарым көйнөгү билесиздер да. Көкүрөк жагым эле, андан кийин жамбаш жагы эле жабылат, калган баары ачык. Бирок ачыкка жараша анда буттарың башкача, аябай мындан кичине арыгыраак болуш керек. Андан кийин сөзсүз бут кийимиң башкача болуш керек. Буттарың ачык болгондо. Айгеримдин бир маселеси бар, бут кийимге көп көңүл бурбайт. Косметикасы жакшы, чачы жакшы, бирок чачын такыр өзгөртпөй койду, өзгөртсө болот. Бул прическа өзүнө көп жакшы жараша бербейт. Эмнесин жарашпайт, айтып коеюн. Улуу көрсөтөт азыркы прическасы. Андан кийинки биздин каарманыбыз Анжелика. Анжелика өзү негизи баарыңарга белгилүү сулуу кыз, татынакай кыз, эмне кийсе дагы бардык нерсе жараша берет. Бул жерден болсо, мисалы үчүн ак костюм, кызыл перчатки, кызыл шым, бул жерден болгон эле мен бул жерге туфли эмес, кызыл цветтеги эле сапага кийип алса жакшы жарашмак да, себеби бул фотосессия. Перчатка кийген соң бут кийим менен кичинекей сумкаң бир түз болуш керек. Мунун бутундагы бут кийим колгапка чак келбейт. Андан кийин болсо Анжелика мындай национальный стилде кийиниптир. Сапагесин кичине башкачараак болсо деп ойлойм да. Андан кийин колготки кийиптир. Колготки байпак экенин билбейм. Анжеликанын окшогон айымдар андай колготки кийбеш керек. Аларды мындай офисте иштегендер, мындай кичинекей кыздар кийсе болот, мындай колготки жарашпайт. Негизи эле бул көйнөк менен бул сапагеси жарашпай калыптыр. Мен уже ойлоп калдым, бул Анжеликанын бир суроосу бар болуш керек. Бул бут кийимин жарашыктуу эмес кылып кийет окшойт. Султан Садыралиевдин негизи таланты аябай эбегейсиз чоң бала. Чыныгы эркекмин, ошон үчүн мен көп нерсе колдонбойм деп жүрөт болуш керек дачы. Баягы
көчөдө кандай жүрсө, үйдө кандай жүрсө ошондой эле чыга берет сахнагачы. Мен ошону көп байкап жүрөм. Султанга негизи улуттук стилинде кийимдер жакшыраак жарашат. Заманбап кийимдер көп жарашпайт. Аябай ушунчалык бир ойлонуп турат бул сүрөттө. Домбурасын кармап турат, бирок так шым кийип алган да. Мен ойлоп атам, мен ушунчалык боорум ооротат, айтат элем Султан башка шым алмаштырып келчи депчи. Сааты бул жерде ашыкчы болуп калган да. Шымы тарыраак, анан сааты ашыкча. Андан кийинки биздин карманыбыз Бегимай Бекбоева. Бегимай Бекбоева бул образда бут кийими ашык. Же массовый, же өтүкчө билинбей калыптыр. Анткени такасын көрүнбөй алган бул сүрөттө. Эгерде мындай лосина кийгенден кийин, анда узун сапа кийиши керек болчу. Себеби ушундай высотадагы сапагилер бойду кыска көрсөтөт. Үстүңкү көйнөгү офисте иштеген көйнөк. Астын карасаң артисткен деп бойлойтсуң, бирок такасы билинбейт. Бул сынып калган образ дейм да. Нурбек Савитахунов негизи саркештүү бала. Кандай кийим кийбеси сөзсүз ботасы менен кеда кийет. Концертте деле жүрүбү, жолугушта жүрүбү, бул өзүнүн менин өзүмчө стилим деп ойлойт болуш керек. Бул стиль ага жарашат. Каныкей өзү башынан келе айтып атат, мен башкачамын. Каныкей акыркы учурда кичине орусча айтканда перебор кылып жүрөт да. Бул чепкен менен, бут кийим менен анан береткасы 3 башка болуп кеткен да. Бул чепкенге бир нерсе жетпейт да. Шарф жетпейби, бир белдемчи жетпейби, бир нерсе жетпейт. Бул очкисин өзгөртүш керек. Очкинин оправасы бирдей. Каныкей сөзсүз акцент жасайт да костюмгачы. Ыры кичинекей эле, бирок өзүнүн образы аябай муну тебелеп кетет, ырдыч. Анан бул жерде Каныкей эс алып атыптыр. Эс алуу формасы экен, комбинезон экен, бирок мурунку образ сынып калган. Каныкей экен, сиз айтпасаңыз мен тааныбайт болчумун. Бул жөн эле эс алып жүргөн экен деп айтат элем. Азыркы түзүлгөн образы канчага чейин иштейт, менин көзүм жетпейт. Омар кара көйнөк, кара костюм, джинсы, кара макасины кийиптир. Туура кийинген. Амардын бир эле менин оюмча бир маселеси бар. Бул прическасынан кичине өзүш керек да. Бул стиль болсо, бул жөн эле көчөдө кетип бараткан стиль экен, көчөгө жакшынакай эле жарашкан стиль экен. Просто бул прическасын өзгөртүп, жаңы стиль издесе, бул Омарга аябай жакшы болот эле. Бизде вот бир эле бир оору бар да, стилди дайыма кармаган киши аз. Жада калса жана биздин жылдыздар. Концертинде астында эми упадан жакшы эле колдонушат. Туш, упа, помадан жакшы эле жеп коюшат. Сумкасы жылтылдаган, алтындан жасалган сумка көтөрөт да, өзү болсо спорт машуу кийген кийимди кийип жүрөт. Бирок сен деген стилди кармаган кишисиң да. Ушул жылдыздар диктовать этиш керек моданычы. Аларды көрүп биздин жаштар, айымдар, мырзалар бардыгы тең мен ушундай кийинем, мен ушундай кийингим келип атат деп айтышы керек да.